Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, силер менен сапа тесттеринин кабыл алуу сынагынын тесттерин иштеп жатабыз. Мында болсо биология сабагынын тесттерин карап көрөлү. Кандай суроолор келиши мүмкүн? Негизи силер менен азыр 10 суроону карайбыз. 5 суроо келет. Бул акыркы 2 жылдыктын суроолору. Биринчи суроодон баштасак. Төмөндөгү аныктамалардын кайсынысы өсүмдүктөргө тиешелүү эмес? Өсүмдүктөргө тиешелүү болбогонду табышыбыз керек экен. Булар өз азык затын өзлөрү пайда кылышат. Өзүнүн азык заттарын өзлөрү пайда кылышат. Туура өсүмдүктөр анткени хлоропласттын жардамы менен булар фотосинтез кылышат жана органикалык заттарды пайда кылышат. Бул деген өз азык заттарын өзлөрү пайда кыла алышат деген сөз. Ал эми Б вариантына клеткалык түзүлүшкө ээ эмес. Клеткалык түзүлүшкө ээ эмес деген бул ката. Анткени өсүмдүктөр, жаныбарлар булардын бардыгы көп клеткалуу жандыктарга кирет. 1, 2 же көп жылдык болушат. Туура 1 жана көп жылдык болушу мүмкүн өсүмдүктөр жана өмүр бою бир жерде өсүшөт. Бул да туура болгондо биз бул жакта өсүмдүктөргө тиешелүү болбогонун табышыбыз керек болсо, анда вариант Б болот албетте. Экинчи суроого. Жогорудагы көрсөтүлгөн өсүмдүктөргө канча жылдык болуп саналат? Бул жерде биринчи сүрөттө бир чөп өсүмдүгү, экинчи сүрөттө болсо бул бир талдын сүрөтү турат. Үчүнчүдөсү гүлдүн сүрөтү. Булар канча жылдык өсүмдүктөр экенин табышыбыз керек экен. Башынан биз Гдан баштайлы. Жарым жылдык деген негизи болбойт, билесиңер, жарым жылдык өсүмдүк деген. Анда 1 жылдык эмес, көп жылдык варианты туура деп эсептейбиз. Анткени 2 жылдык болгондон кийин тал теректер 2 жылдыкка кирбей калат. 1 жылдык деген тал теректер болбойт. Гүл ал эми туура жол ошондо көп жылдык болот. Кийинки суроого өтсөк. Эксперименталдык суроо экен бул. Эксперимент сүрөттөрү берилген. Сия менен бойлгон эритмеге салынган өсүмдүктөрдүн бутагын 2-4 сааттан кийин туурасынан кесип турашкан. Бутактын сөңгөгү гана көк түскө бойлогон, ал эми кабыгы жана өзөгү бойлогон эмес. Биринчиден сөңгөк, өзөк жана кабык деген не экенин билип алалы. Кабык деген бул эң четиндеги сырткы кабык деген билесиңер. Көбүнчө окуучулардын баш айланган нерсе бул өзөк менен сөңгөктүн. Өзөк деген бул эң ортосундагы бөлүгү өзөк деп айтылат. Ал эми сөңгөк болсо ошого өзөктү каптап турган катмарларды биз сөңгөк дейбиз. Бул жерде суроо атат бизге өсүмдүктөрдүн сөңгөгүнөн кеткен. Көк түскө бойлгон сөңгөгүнөн жылып тургандарыбыз да. Тажрыйба эмнени далилдейт экен? Сөңгөктүн клеткалары көк түстү гана сиңирет. Көк түстү эмес, бул жакка башка бир түс болсо деле айырмасы жок, ошондой эле болмок болчу. Заттар сөңгөк аркылуу ылдый ташылат. Бул жакта ылдый эмес, өсүмдүк тикесинен турганына караганда, анда эмесе өйдөгө жылат да. Б вариантында биз өттүк. В өзөк жана кабык түстү сиңирбейт. Сиңирбеген болсо бул жакта сыя түскө бойлуп калмак эмес да. Туурабы? Ал эми Г заттар сөңгөк аркылуу өйдө ташылат. Биз айттык, бул сөңгөк аркылуу ташылып атат. Бул тикесинен турганына караганда өйдөгө карап ташылып атканда, анда Г варианты туура деп эсептейбиз. 4-сүрөө суроо. Жалбырактын сабактан өсүп чыккан тамыр эмне деп аталат? Жалбырактан жана сабактан өсүп чыккан тамырлар. Биринчиден каптал тамыр. Тамырлар жөнүндө өтө турган болсок, эсиңерде болсо, өзөк тамырлар жана каптал тамырлар. Өзөк тамыр системасы жана чачы тамыр системасы болот. Өзөк тамыр системасында каптал тамырлар ал жактан өсүп чыгат. Бул жакта каптал тамырдын өзүндө гана болгондуктан бул жакта жалбырак менен сабактан сурап атат. Анда А варианты туура болбойт. Негизги тамыр. Негизги деген тамырдын эң ортосунда кеткен бөлүгү болуп саналат. Ал деген жалбырактан сабактан чыкпайт. Кошумча тамыр деген мына туура. Эгерде мисалы үйдө жүгөрүнү көргөн болсоңуз, жүгөрүнүн тамырларын карасаңар, өйдөгө чыгып калган болот да. Тамырлар сырткы эменин жердин үстүндө көрүнүп турат. Буну биз кошумча тамыр дейбиз. Кошумча тамырлар бул жалбырактан жана сабактан чыга алышат. Жана өзөк тамыр билесиңер, аңыз деле тикесинен кеткен өзөк тамыр системасы, чачы тамыр системасын айттык аны.
Аны эмесе бул жакта жообуз В болот. Жалбырактан жасабактан чыккан тамырларды биз кошумча тамырлар дейбиз. Гүл боюнча суроо экен. Гүлдүн негизги бөлүктөрү. Гүлдүн негизги бөлүктөрү желекче жана чөйчөкчө, гүл төшөгү жана желекче, энелик жана аталык, чаң алгыч жана мамыча дейт. Эми бул жактан желекче жана чөйчөкчө деген желекче бул гүлдүн негизги бөлүгү эмес, бунун кошумча бөлүгү деп эсептейбиз. Анткени желекче менен чөйчөкчө бул энелик менен аталыкты коргоп турат сырткы таасирлерден. Гүл төшөгү жана желекче да ошондой функцияны аткарат. Ал да энелик менен аталыкты коргоп турат. Чаң алгыч менен мамыча булар да энелик менен аталыкты коргоо функциясын аткарат. Же болбосо чаң алгыч бул мисалы аталыктын башында, энеликтин башында жайгашкан болот. Мамыча да энеликтин астыңкы бөлүгүнө кеткен жол билесиңер. Бул жакта негизги бөлүк анда аталык менен энелик туурабы? В варианты, энелик жана аталык болот. 6-нчы суроого көрөлү. Биология илими катары. Биология деген эмне деген суроо экен. Жалгыз гана өсүмдүктөрдү үйрөтөт? Жок, билесиңер, биология деген өсүмдүктөр, жаныбарлар, бардык жандуу организмдерди изилдеген илим. Жансыз чөйрөнү изилдейт. Жансыз чөйрөнү эмес, кайра жандуу чөйрөнү. Анткени био деген билесиңер, тирүү деген билдирет. Биология деген илим. Анда тирүү жандыктарды үйрөтөт экен. Бардык жандууларды. Ушул вариант туура болот да, бардык жандууларды үйрөтөт. Жалгыз гана жаныбарларды эмес, өсүмдүктөрдү үйрөтөт. Анда эмесе, бул оңой эле суроо болду. Вариант Всы туурасы. 7-нчи суроого келели. Гүлдүн 10 саны менен белгиленген бөлүгү эмне деп аталат? 10 деген сан. Бул жактан карап көрө турган болсок, биринчилер бул энелик туурабы? Негизи эле 1-2 деген бул энелик эмес, аталыктын сүрөтү турат. 3-үнчү деген аталыктыкы. 4 болсо бул чөйчөкчөлөр турат. Желекче деп койсок болот. Чөйчөкчө, желекче. Ал эми 8-нчи суроо болсо, бул жалпы энеликтин түзүлүшүн айтып атат. Чаң алгычы, бул жакта да башка бөлүктөрү. Бизде 10-ду сурап атат. Варианттарды карап көрөлү. Энелик деген бул ортоңку бөлүгү, энелик эмес экен анда. Аталык деген айттык. 3-үнчү суроо жалпы аталык болуп саналат дедик. Желекче деген бул 4, желекче булар да. Анда эмесе чөйчөкчө. Чөйчөк деген астында турган ошол бул негизи желекчелерди коргоочу функцияны аткарат. Билесиңер, гүлдөр бутон кезинде ошо желекче менен жабылып турат да. Бул жерде 10-ду сурап атат, анда жообуз Г болот да. 8-нчи суроону карайлы. Жалбыракта хлоропласт кайсы клеткаларда жайгашкан? Хлоропласт деген. Биринчиден, жалбыракты өзү жашыл түскө боеп турган зат бул хлоропласт. Бул молекула. Хлоро деген жашыл деген сөз, пласт деген түс деген сөздөн келген латынчадан. Жашыл түс деген сөздөн которулат. Варианттарды карайлы. Кабык билесиңер, бул кайра жашыл түстө болбойт, а? Жашыл клеткаларда. Жашыл клетка деген нерсе барбы? Түтүктөр деген бул флоем ксилемаларда. Жана жалбыракта хлоропластта. Хлоропласт болбойт дейт. Хлоропласт болбосо жалбырак жашыл түстө болмок эмес да, туурабы? Анда кайсы клеткаларда болот деген бул жашыл клеткалар деген туурасы болуп саналат. Жашыл түстө аңыз деле хлоропласт өзү берип турат. 9-нчу суроого карайлы. Биринчи мындай суроо келгенде, биринчи суроосун окуп алгыла, анан кийин үстүндөгү жардамчы сөздөрдү карайсыңар негизи. Жогоруда берилген тамыр зоналарынын ылдыйдан өйдө карай туура жайгашышын тап. Ылдыйдан өйдө карай. Тамыр зоналары 5 бөлүккө бөлүнөт, билесиңер. Ошол зоналардын эң алдыңкы бөлүгү бул негизи бөлүнүү зонасы деп аталат. Бөлүнүүдөн кийин өсүү зонасы жайгашкан. Өсүү зонасынан соруу зонасы жайгашкан. Соруу зонасында билесиңер талчалар бар, ал сырттагы айлана чөйрөдөгү жердин астындагы суулардын бардыгын, туздардын, минералдык заттарды сорулат. Жана өткөрүү бул тамырдын өйдө жагында, эң өйдө жагында жайгашкан. Анын эмесе 4 дедик, бөлүнүү зонасы 3төн баштадык.
2'den жок, 2 dedik, 3'ten. 3 деген бар бекен? 3 деген бөлүнүү зонасы, ооба. 4 кийинки өсүү зонасы dedik. Кийинкиси соруу зонасы жана өткөрүү зонасы dedik. Туура, анда эмесе бул жакта варианттар 3, 4, 2, 1. Ал экинчи вариант болот. Сабак төмөнкү кызматтардын кайсысын аткарбайт? Сабактын кызматы жөнүндө суроо экен. Газ алмашуу. Газ алмашуу болобу? Газ алмашуу деген бул жалбыракта болот да, туурабы? Жалбырак түкчөлөрүндө болот да. Кутикулада жайгашкан атайын түкчөлөр бар, ачылып жабылып турушта, ошол жакта болот да, сабакта эмес. Тирөөчү. Сабак тирөөчү функцияны аткарат. Тирөөчү деген бул бирдей абалда кармап турат деген сөз. Мисалы, өсүмдүктөр, тал теректердин ийилет, бирок сынбайт го. Ошону тиреп турган катуу затты, катуу форманы берип турган нерсе бул тирөөчү функциясы сабактын. Ташуучу, туура, ташуучу функцияны аткарат. Сабакта ксилема, флоема жайгашкан. Алар болсо, мисалы, минералдык заттар, туздарды өйдөгө карай ташкан болсо, ксилема менен флоема аркылуу органикалык заттар, жалбырактардан сабакты көзөрө ташыйт. Анда эмесе бул жакта ташуучу функциясы бар экен сабактын. Ал эми эч бир кызмат аткарбайт. Айттык, бул жакта Б, В варианттары кызмат аткарат экен. Бул жакта кайсыгы вариант кызмат аткарбайт деген болсо, анда А. Газ алмашуу жалбыракта болот, сабакта эмес. Жигиттер, кыздар, жалпысынан акыркы 2 жылдын суроолорун силер менен карап чыктык. Сапат лицейлерин кабыл алуучу экзамендин суроолорун. Бул капталда көрүп атасыңар, Манас ата Сапат жана Талас Сапат деген. Манас ата Сапат деген бул биздин Instagram баракчабыз. Ал эми Талас Сапат деген бул Telegram каналы. Ушу жакка жазылсаңар болот. Жалпы көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Силерге ийгилик каалайбыз. Экзамендерди жакшы тапшырып алгыла.